İşkerlerden укуктарын коргоо максатында азыр жана айтып кеткендей эки ишкер бири-бирине конкурент болгон учурда азыр көп кездешип жатат ушундай. Бир эле оңой эле болуп калды, азыр экинчи ишкердин жумушун токтотуп койгончу. Бул биринчи маселе. Айтат дагы бир ишкер экинчи ишкердин үстүнө арыз жазып коет. Менин оюмча дейт ошол ишкер салык төлөөдөн качууда деп коет. Ал арыз катталган учурдан баштап айтып атпаймынбы, азыркы иштеп жаткан кодексте сотко чейинки өндүрүш башталыш керек. Башталгандан кийин эле тергөөчү ал экинчи ишкерге карата баардык тергөө аракеттерин баштайт. Анын ичинде барып ошол бизнесин отпечатывать деп коет, печаттап коет, жабып коет бизнесин. Андан кийин тинтүү жүргүзөт, офисинде документтерин алып коюу деген тергөө аракеттери бар. Баардык документтерин алып коет. Жанагы банк эсептерине баардыгына камак салып коет. Ошол боюнча мына ушу менен экинчи ишкердин жумушу токтоду. Ал накы жазган ишкер өзү жыргап иштеп жүрө берет. Ошондой азыркы бизде практика болуп калды. Ар бир эгерде тергөөчү ал иштерди баштабаса, анда тергөөчүлөрдөн мыйзам бузуучулук болуп калат. Себеби мына жазып процессуалдык кодекс жазып турат, арыз түшөрү менен сотко чейинки өндүрүштү башташ керек деп. Бирок биз азыр ушуга тыюу салдык. Эгерде ушундай арыз келип түшсө, бирок ал арызына финансылык жана экономикалык укук бузуулар жөнүндө маалыматтар жок болсо, ал маалыматтар мына бизде фискальный орган, контролирующий органдар бар. Алардын тийиштүү тактамасы менен ошол бекитилбесе, андан сырткары мына жарандуу укуктар бүтүмдөрү боюнча жазылган арызда эч кандай текшерүү жүргүзүлбөйт. Долбоор боюнча келип түшкөн арыз каттоосуз калбаслык үчүн, бекитилбестиги үчүн биз аны милдеттүү түрдө каттатат. Ошол кылмыштарды бирдиктүү реестрине каттап туруп, бирок 24 саат ичинде тергөөчү, прокурор ушундай арызалар менен 24 саат ичинде эч кандай тергөө аракеттерин жүргүзбөстөн кылмыш иш козгоодон баш тартуу милдети жүктөтүлдү. Башкача айтканда, мына ишкерлер, субъекттер жана инвесторлорго карата мындай арыздар келип түшкөндө эч кандай текшерүү, тергөө амалдары жүргүзүлбөйт. 24 саат ичинде кылмыш иш козгоодон баш тартылат.